Саламатсыздарбы эже. Абдан кубанычтамын Рахмат. сиз менен байланышып жатканыбызга. Келиңиз. Сиз кантип, атыңыз ким, канча жаштасыз, кантип тренажер курсуна келип калдыңыз, эмнелер менен иштедиңиз, кандай максат менен келдиңиз, жана башка дагы айымдарга кандай запрос, кандай стимул, мотивация бермексиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Индира. Сокулук районунда турам. Мен тренажерду 1 жылдан өтүп калды. Ушу Элзат жакын подружкам. 1 жылдан бери ал окуп келатканда, анан эле баареке ай окусаң, абдан жакшы курс, жашооңду өзгөрт. Анан өзгөрткүм келип мен тренажер мурунку азыркы тренажерде окуп атам. Мурунку тренажер канчанчы 14-чү болуп калабы, 13-чү болуп калабы. Ошонсун 17 миңге сатып алып туруп окубай калдым да. Окуп келатып эле эмнегедир такыр жолум болбой койду да. Окугум келбей эле өзүм түшүнө албай койдум да. Таштап салдым, ошо менен окуй албай койдум да. Анан жашоом болсо өзүм 5 балам бар, жесир, мен кыйналып, ар кандай оорчулук күндөрдү башыман өткөргөм. Ата энем да өтүп кеткен. Анан эле баягы Элзат подружкам жакын курбум. Мага кайра эле болбой эле ал мага күйүп, баягы окусаңчы, жашоо турмушуңду оңдоочу, жардам тиет деп ошентип отуруп, анан бул курсту кайра сатып алдым да. Сатып алып, анан буйрусамна эмнегедир эмем ачылды да, көңүлүм түшүп, кой окуйун деп саат 5-те туруп, жашоо өзөгүн угуп, сиздин сабактарыңызды окуп, жазып, максаттарды. Ошо 2 күн, 3 күн окугандан кийин эле жумушумду котором деп жүргөм да. Эмнегедир жумушум начарлап, жакшы болбой. Раз эле эртеси эле номерди алып эле ошо менен чалсам эле жумуш өзгөрүлүп калды да. Ошо замат 1 күндүн ичинде эле жакшы жумушка кирип калдым. Жакшы жумушка кирип калып эле, Кудайга шүгүр, зарплатасы жакшы, тынч, жакшы да жумушум. Балдарым дагы мамилем, кыздарым чоңоюп келатат, кыздарым менен дагы мамилем түшүнүшпөстүктөр болуп, анан мамилени окудум. Тоже жакшы, Кудайга шүгүр, балдарым менен спокойно сүйлөшүп, бир айтса эле түшүнүп калдым да. Ошого абдан кубанычтамын. Мамилени окудум. Эне апага лаялдуулукту окудум, коркуу сезимдерин, в общем, көп эле баарын эле окуп эле буюрса баары жакшы. Ушундай өзгөрүүлөр болуп атат. Жумушумду канчадан бери 1 жылдан бери алмаштайм деп жүргөм, такыр жолум болбой аткан да. Анан эле рост эле 1-2 сутканын ичинде эле ушундай өзгөрүүлөр болуп кетти да. Анан эле мен ушугу сиздин сабактарыңыздын аркасы менен эле ушундай өзгөрүүлөргө жетишип атам деп аябай кубанычтамын. Элзат айымга дагы абдан кураторум болуп, мага сабак үйрөтүп, күндө кечинде практикаларды аткарып, ал урушуп бизди чыгарып, окугула деп алдыга эле сүйрөп атат. Буюрса жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Индира айым, мисалы азыр сиз айтып атпайсызбы, ушинтип кыйналып эле жүрдүм эле деп. Ушундай жүргөн айымдар бар да. Азыркы көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, эч кандай бир кандай десем, выход таппай, да, каяка барышын билбей, мисалы айтып атпайбыз, биз азыр мына 25-октябрда тренажер курсу башталат да. Анан кийин окуулар деп атабыз да. Ал көптөгөн айымдар ойлошу мүмкүн да, мен барсам точно результат аламбы? Силер айтып атпайсыңарбы, мен биринчисинде окуй эле чыгып кеттим, түшүнгөн жокмун деп да. Мен барсам точно результат аламбы? Анан мага жардам береби деп, именно ошол кыйынчылык менен эле кыйналып жүргөн айымдарга силер окуган адам катары, мисалы биринчисинде түшүнбөгөнүңөр менен ошол учурда силерде уже трансформация башталган дагы, кийинкиде деген биз таңкысын коштук да. Таңкыны кошкондо эрте менен эрте туруп жасаган практика тренажерлор андан да күчтүү болот да. Мына 25-октябрда биз дагы таңкы саат 5-тегини биз белек катары кошобуз да. Себеби ким толук төлөм кылса тренажер курсуна эрте мененки саат 5-те күндө менен 45 күн бою күндө туруп иштесе болот да. Даже бул жакта даже 50 күнгө жакын күндө эрте менен турганга мүмкүнчүлүк болот. Саат 5-те турабыз. Азыркыдай эле бирок ал жакта тренажер жасайбыз. Биз азыр мисалы практикалар сатпайбыз, ал жакта тренажер жасайбыз күндө эрте менен да. Ошо мен түшүндүрүп айтып берем да. Өзүмдүн түшүнүгүм менен жеңил адамдардын тилине жөнөкөй кылып жеткирүүгө аракет кылам да. Ушундай айымдарга эмне деп айтмаксыз? Катышсынбы, катышса болобу? Мисалы мен айтсам көпчүлүк ишенбеши мүмкүн да. Мисалы сиз катышуучу катары эмне деп айтмаксыз? Курс сизге жактыбы? Кандай точно жардам бере алабыз сиздин оюңуз боюнча? Ооба, мен ошо айтмакчымын көрүп турган айымдарга, окуңуздар.
100% эле чындык, жашоону өзгөртсө болот, айымдар коркпоңуздар. Мен дагы ошо биринчи тренажерунда катышып до конца алып кете алып окуп бүт алган эмесмин. Өкүнөм ошонума окуп до конца аягына чыгып өзгөрүүнү мурунураак эле өзгөртө алмагы эми мүмкүнчүлүгүм болгон экен да. Ошондой эле айымдар сиздерге сунуш кылам. Окуңуздар, жашооңуздарды өзгөртүңүздөр, жакшы ийгиликтерге жетишиңиздерди каалайбыз баарыбыз тең. Өзгөрүүлөр болот. Вот өзүм деле мына биринчи тренажерде эч ишенген эмес элем. Экинчисинде ушундай өзгөрүүлөр болуп кетип эле кубанып эле анан жеңил жүрүп калдым да. Көпөлөктөй болуп эле учуп эле мындай легкость да. Мындай сөз менен түшүндүрүп беришим оорураак болуп атат да мындай. Аны сезип көрүш керек айымдар. Сунуш кылам, 100% өзгөрүлсө болот. Жашоону жакшы жакка өзгөртүп, мамилени балдар менен үй бүлөлүк мамилени өзгөртсө, сонун эле жеңилдиктер болот экен. Да, сонун Индирайым. Азаматсыз адамдар өзүбүз менен иштегенде мындай болот экен да. Азыркы ушул учурдагы эле көйгөйдөн чыгып алсам, ушул учурдагы эле проблеманы жаап алсам эле болду, анан башкасы мага кереги жок деп эле ушул азыркы учурдагы көйгөй менен жашай берет экенбиз да. Анан азыркы учурдагы болуп аткан проблемадан чыккандан кийин анан чоң максаттар коюлуп баштайт алдыдачы. Мен точно үй алам. Мен точно мындай кылам. Мен бизнес ачам деп. Ошондой максаттар пайда болдубу сизде? Ооба. Ооба. Буюрса ошо чоң максаттарды асыга коюп атабыз, буюрса коюп атам, жазып атам. Акырындык менен эми буюрса ошого жеткенге аракет кылам буюрса. Да, уже максаттар пайда болду. Бул уже эле жарым жолдо экенсиз да, уже эле жарым жолго жеткениңиз да. Себеби дегенде өзүбүз даже максат койгонго уруксат бере албайбыз да. Ооба, азыр ошо максаттарга уже баягы сиз жаңы фокусировканы кылгыла дегендечи уже явно эле да ошо как будто жаңы болуп аткандагыдай элестеткиле дегенде эле уже у меня баары ордунда эле да, буюрса ошо максаттар баары аткарылса, бактылуулук жашоого жетсек, буюрса. Азаматсыз. Биз адамдар көбүнчө результат дегенде эле дароо эле колума миллиондорду кармап эле, анан кийин укмуш үйдө жашап эле, анан монтип калсам деп ойлойбуз да. Бирок результат адамдын ички дүйнөсүндө башталат да. Сиз айтып атпайсызбы, мен аябай жеңил деп сонун болуп калдым деп. Результат ошондон башталган сонун. Сонун да мындай как-то биякта деле проблема турат да, бирок аларга деле мындай мындай нерв болбой, психтенбей, башымды кармабай минтпей эле баягы акырындык менен эле чечилип, бүтүрүп алып атам да баарынчы. Бирок көкүрөгүмдө, жүрөгүмдө тынчтык, мынтип учуп, баары жеңил, бактылуулук жашоого жеткендей болуп сезимдер көп болду да. Буюрса. Сонун азаматсыз. Ички дүйнөдөгү результат бул аябай сонун результат, анткени ички дүйнөбүздөгү жеңилдик менен биз түрдүү максаттарга оңой жете алабыз. Ал эми мисалы убактылуу эле азыр мынча акча таба калсам, эртең мынча акча таба калсам, анан турмушка чыга калсам эле болду десек, нет, анда биз наоборот жеңилебиз да. Азамат, сонун ийгиликтерди каалайм, чоң ийгиликтерди жаратыңыз, азаматсыз. Сизге чоң рахмат. Курстарды бизге үйрөтүп, сунуш кылып жатканыңызга сизге да ден соолук. Буюрса дагы деле окуп, алдыга сиз менен бир болгонго аракет кылабыз. Рахмат. Анан сиз тренажер курсун 17 миңге сатып алдым, бирок үлгүрбөй калдым деп атпайсызбы? Тренажер курсу деген 6 айга доступ берилет. Сиздердин фотосу деген до сих пор доступ уже бар да. Ошон үчүн уже эле сиз аткара бериңиз. Ал сиз үчүн 24 саат 365 болбосо да 180 күн сизде доступта бар да. Биз силерге биринчи, экинчи потокко убакыт бере элекпиз. Силердин убактыңар вообще азыр пока жок да. Пока ошондо деле аткара бериңиз. Кайсы запросуңуз боюнча карап туруп эле сиздин өзүңүздүн максаттарыңызга керек болгон эле кирип аткара бериңиз, Азамат, сиз ийгиликтерди каалайм сизге. Рахмат. Рахмат. Бериңиздер. Рахмат. Үстүдө крестик бар, ошол крестикти басып чыгыңыз. Көрдүм, макул, бериңиздер. Рахмат.